Эркин күрөш боюнча СССРдин чемпиону, дүйнөлүк жана эл аралык мелдештердин жеңүүчүсү Кенжебек Өмүралиев учурунда Кыргызстандын атын алыска тааныткан. 20-кылымда Кыргызстандын эң мыкты балбанына айланган каарманыбыз улуттук кураманы көп жылдар бою машыктырып келген. Учурда дагы жаш спортчуларды тарбиялап келүүдө. Бул тууралуу кененирээк кабарчыбыз Адинай Курманованын материалында. Эркин күрөш боюнча СССРдин чемпиону, бүткүл союздук спартакиаданын жеңүүчүсү, дүйнөлүк чемпионаттын коло байгесинин ээси жана 20-кылымдагы Кыргызстандын эң мыкты балбаны Кенжебек Өмүралиев бүгүнкү спорт сыймыгы рубрикасынын баш каарманы. Өмүрүнүн жарымын спортко арнаган балбаныбыз 51 жашта. 7 жыл эркин күрөш боюнча улуттук кураманын башкы машыктыруучусу болгон. Учурда Бишкек шаарындагы мектептердин биринде жаш муундарды тарбиялап келет. Тренировкалардан баягы чемпионат Азияга эметерди травма алып калдым. Баягы кабырга сынып калып. Анан Азияга бара албай, ошондон кийин баягы 95-жыштап күрөштү. Анан баягы школдо директор болуп иштеп калдым. Анан ошондон бери келтебиз, машыктырабыз. Ушу эл мененбиз, ушу балдар мененбиз, спорт менен, ушу эркин күрөш менен. Кенжебек Өмүралиев эл аралык класстагы спорт жебери жана Кыргызстандын эмгек сиңирген машыктыруучусу. Анын бардык ийгиликтеринин аркасында талыкпаган эмгек жана тынымсыз аракет жатат. Чемпион СССР деген болуш мен үчүн өзүнчө жомок болчу. Чын эле. Ошо баягы бир жаңы келгенде билем, өзүм жаш балдар менен, өзүм курактуу балдар менен күрөшүп, кээбирөөнү утулуп калчумун, кээбирөөнү утчумун. Жобосу мастер спорт СССР менен күрөшкөндө мен үчүн кыйын болчу. Алар утуп койчу биздичи. Анан ушуларды ута албайм. Мен кантип чемпион СССР болом деп ушундай эме болчу. Бирок баягы целди коюп, максатты коюп алдыга эчтекени карабай баягы машыгып жүрүп отурдум. Жүрүп отуруп анан болот экен, көрсө чемпион болуш болот экен. Баягы орустар да айтып коет, чемпионом не рождается, а становится деген ушул туура да, чын эле. Надо эмгек керек. Эмгектен керек, умтулуш керек алда. Каарманыбыздын 2 уул 2 кызы бар. Атасынын таасири менен кичүү баласынын спортко кызыгуусу арткан. Ал келечекте Олимпиаданын чемпиону болууну кыялданат. Мен негизинде күрөшкө кызыгып эмесмин да. Бир жолу атам 10-класста алып келгенде күрөшкөчү. Ошондо биринчи кызыкпай, анан кызыгып кеттим. 12 жашынан бери спорт дүйнөсүнө аралашкан машыктыруучу күрөш аркылуу мыкты досторду тапкан. Ушу спорт, эркин күрөш аркылуу көп нерсени билдим. Жашоо турмушту кандай экенин, досторум көп. Бул Кыргызстан эмес эле, дүйнө жүзү боюнча мындай айтканда досторубуз көп да. СССРдин 5 жолку, Европанын 2 жолку чемпиону, белгилүү балбан, мыкты машыктыруучу жана камкор ата Кенжебек Өмүралиев улуттук спорттун сыймыгы. Өлкөдөгү эркин күрөштүн өнүгүшүнө өзгөчө салым кошкон Кыргыздын мекенчил уулу. Адинай Курманова, Жетигин Чукуров, КТРК Спорт Сереп. Мына ушундай жагымдуу кабарлар менен спорт Серептин бүгүнкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Спорттогу акыркы кызыктуу жаңылыктар менен кененирээк таанышкыңыз келсе, КТРК Спорттун мобилдик тиркемесин көчүрүп алыңыз. Биз менен болгонуңуз үчүн рахмат. Студияда Асылбек Бактыбеков болдум. Спорт менен машыгыңыз, ден соолукта болуңуз.